Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун соттук коллегиясы токтомдулар. Жапаров Садыр Нуркожоевич жөнүндөгү Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун 2017 жылдын 2-августундагы жана Бишкек шаардык сотунун жазгы иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017 жылдын 15-сентябрындагы өкүмдөрү күчүндө калтырылсын. Жабырлануучу Каптагаевдин көзөмөл даттануусу жана жактоочу Токтосуновдун көзөмөл даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын. Bugün mizamsızlıktan mizamsız çekim çıktı. Sebebi buna biz buga çeyinki sotluk oturumlarda her bir özümüzdü sözümüzdü kurcalak emas video tasmalar bilen bardık daliller bilen taktap berdik. Gelip bolgonu 200 süylem söz süyledi. Muna uşlardın kana da 4 tane familiyal Jumabekov'tun, Jumabayev'tun, Kalçaev'tun, Kaçakhanov'tun, Kudaybergen'tun körsötmeleri bilen daldenet, ошондон күчүндө калсын деген гана сөздү айтты. Мына ушул 2 сүйлөмдүк сөздү биздин канчалаган далилдерди келтиргенибиздин бардыгы ушул 2 сүйлөм менен жок болду. Бул деген бул соттор түп тамырынан бери жоюлган сайын Кыргызстанда адилеттик болбойт деп ойлоймун. Анткени булардын чыгарган соттун өкүмү дагы, бүгүнкү токтому дагы, буга чейинки өкүмдөр да бардыгы мыйзамсыз. Жаңы жагдай боюнча сөзсүз кайрылабыз. Жаңы жагдайлар бар. Себеби буга чейинки көрсөтмө берген Жумабаев Кенжебектин видео тасмасы бар, Нарсте Калчаевдин видео тасмасы бар, Кайрат Чагановдун видео тасмасы бар, Жолдош Кожобергеновдун видео тасмасы бар. Мына Эмил Каптагаев өзү турат. Мына ушул адамдардын бардыгын көрсөтмөлөрүн алып туруп, биз дагы жаңы жагдайлар боюнча башкы прокуратурага беребиз.